Саламатсыңар балдар. Жалпы биология предмети боюнча тил сабагыбызды баштайбыз. Сабакка даяр болсоңор, анда алгач бүгүнкү сабактын темасы менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы агроценоз деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер агроценоз жана анын түзүлүшү, түрлөрү, ошондой эле агроценоз менен табигый биогеоценоздун окшоштуктары, ошондой эле агроценоз менен табигый биогеоценоздун айырмачылыктары тууралуу билимдерге ээ болосуңар. Эсиңерде болсо, биз өткөн сабактарда биогеоценоз тууралуу маалыматтарга ээ болгон элек. Эми бүгүнкү сабагыбыз болсо адам тарабынан түзүлгөн биогеоценоз же болбосо агроценозго арналмакчы. Анда алгач агроценоз деген эмне экендигин билип алалы. Биогеоценоз. Анын ичинен табигый дагы, жасалма дагы түрлөрү бар. Табигый биогеоценоз силерге тааныш. Мисалы, токой биогеоценозу деп коелу. Бул жерде абиотикалык жана биотикалык компоненттерден турган комплексти көрүп турасыңар. Башкача айтканда, табигый биогеоценоздо тирүү организмдердин топтору фитоценоз, микоценоз, зооценоз, микробоценоз, аны менен катар абиотикалык чөйрө дагы кездешет жана түрдүк жагынан бай келет. Өзүн өзү жөнгө салып турган туруктуу система бул табигый биогеоценоз. Ал эми жасалма биогеоценоз. Бул адам тарабынан түзүлгөн биогеоценоз болуп эсептелинет. Мисалы, эгин талаасын алып карап көрөлү. Жасалма биогеоценоз белгилүү бир өсүмдүктүн же түрдүн басымдуулук кылышынын натыйжасында өз кезегинде азык чынжырын дагы чектеп коет. Адамдар байыртадан эле жасалма биогеоценозду түзүүгө аракет кылып келишкен. Мисалы, байыркы китептерден, маалыматтардан карасак эле, ошол кездеги эле адамдар жапайы өсүмдүктөрдү колго өстүрүп, алардан урук алышып, уруктарын жерге көмүп, адегенде таштардын, темирлердин жардамы менен жердин үстүнөн үстүртөдөн көмүп келишсе, ал эми тереңирээк көмсө канчалык түшүмдүү болорун билишип, алар жерди иштетүүнү дагы өздөштүрүшкөн. Ошентип байыртадан эле адамдар жасалма биогеоценозду же болбосо агроценозду түзүп келген десек болот. Мисалы, агроценозго кайсылар кирет? Агроценоз деп айталы кадимки эле чөп чаба турган талааларды айтсак болот. Мисалы, айталы беделерди же болбосо ар кандай тойт өсүмдүктөрдүн түрлөрүн биз белгилүү бир талаага айдап, алардан түшүмдөрдү алабыз. Же болбосо кадимки талаалар. Силер көрүп турган бул лаванда талаасы, же болбосо эгин талаалар. Белгилүү бир түр басымдуулук кылат экен. Же болбосо парк деп коелу, Мисалы, Эмен паркы, же болбосо Кара Жыгач паркы деп коебуз. Парктарда дагы белгилүү бир түр үстөмдүк кылат экен. Же болбосо бакчалар. Булардын баардыгы жасалма биогеоценоз же болбосо агроценоз болуп эсептелинет экен. Агроценоздо түрлөрдүн саны азыраак же түр жагынан жарты келет жана адам бул биогеоценозду жөнгө салып турат. Ушул агроценоздордун ичинен биз паркка кайрылып көрөлүчү. Мисалы, парк салуу үчүн адамдар сөзсүз түрдө табигый биогеоценозду эске алышат. Башкача айтканда, табигый биогеоценоздогу зооналуулукту, алкактуулукту эске алат. Ошондой эле энергиянын булагы, мисалы, күн кайсыл тарабынан келет жана суунун келиши, булардын баардыгын эске салып, анан паркты пландаштырышат. Албетте, парк адам үчүн кызмат кылыш керек. Андыктан адам кайсыл тарабынан кирип, кайсыл тарабынан чыгат, булардын баардыгы парк биогеоценозун түзүүдө эске алынат. Андан соң зоналарга жараша өсүмдүктөрдү өстүрө башташат. Башкача айтканда, парктын түштүк тарабында кандай өсүмдүктөр өсүш керек, түндүк тарабында кандай өсүмдүктөр өсүш керек, күнгөй, тескей жагы, батыш, чыгыш жактардын баардыгы эске алынып, ошол чөйрөдө, ошол аймакта өсүүгө ыңгайланышкан өсүмдүктөрдү паркты курууда дагы эске алып курушат. Же мындан сырткары эгин талаасын алып карап көрөлү. Эгин талаасын айталы буудайдын
талаасы. Албетте, буудай басымдуулук кылат. Мисалы, бул буудайдын сорту айталы кургаак аймакта өсүүгө ыңгайланышкан буудайдын сорту деп коелу. Демек, ушул буудай басымдуулук кылат, бирок аны менен катар кадимки эле табигый биогеоценоз сыяктуу эле биринчи иретте консументтер дагы бул биогеоценоздо же агроценоздо жашашат. Демек, биринчи иретте консументтер болгон соң, экинчи иретте консументтер дагы болот. Мисалы, кемирүүчүлөрдү алып карап көрөлү. Ал эми кемирүүчүлөр менен азыктанган үчүнчү иретте консументтер дагы бул эгин талаасында же ушул агроценоздо жашап тиричилик кылат. Албетте, өсүмдүктөрдүн башка түрлөрү дагы бар. Ар түрдүү ото чөптөр дагы ушул агроценоздо мекендейт. Демек, агроценоздо дагы ар кандай азыктануу чынжырлары болот экен. Бирок табигый биогеоценоздон айырмаланып, жасалма биогеоценоздо же агроценоздо азык чынжыры чектелүү жана узак эмес болуп эсептелинет. Демек, табигый биогеоценоз менен агроценоздун окшоштугу, агроценоздо дагы табигый биогеоценоз сыяктуу эле продуценттер болот экен. Негизги продуценттер менен азыктанган албетте консументтер болот. Бирок табигый биогеоценоздон айырмаланып, бул жерде продуценттердин саны чектелүү. Мисалы, көпчүлүгүн ушул буудай түзүп аткан соң, буудай аянтында, демек ошол буудай менен азыктанган гана биринчи иреттеги консументтер көптүк кылат экен. Ага жараша экинчи, үчүнчү иреттеги консументтер болот. Албетте, продуценттердин жана консументтердин органикалык калдыктарын ажыратып, анан топуракка айландырган редуценттердин саны дагы табигый биогеоценозго салыштырмалуу чектелүү болот. Албетте, редуценттер тарабынан органикалык заттардын калдыктары андан ары ажыратылып, минералдык заттарга же болбосо органикалык эмес заттарга айланат экен. Мынакей балдар, ошентип биз жогоруда бир топ маалыматтарга ээ болдук. Эми кезекти суроого берип көрөлү. Табигый биогеоценозго салыштырмалуу агроценоздун туруктуулугу начар. Себеби сүйлөмдү андан ары улантабыз. Асы анда продуценттер жана редуценттер жок. Б'сы өсүмдүктөрдүн түрдүк курамы чектелүү, В'сы жаныбарлар биринчи трофикалык деңгээлде турат. Трофикалык деңгээл же болбосо азыктануу чынжырындагы звенолор тууралуу кеп болуп жатат. Г'сы заттардын жана энергиянын айланышы туюк деген жооптор болду. Ойлонуп көрөлү, сүйлөмдү толуктайлы. Биринчиси Асы экен, экинчиси Б'сы, үчүнчүсү В'сы, төртүнчүсү Г'сы. Табигый биогеоценозго салыштырмалуу агроценоздун туруктуулугу начар. Себеби анда продуценттер жана консументтер жок. Себеби анда өсүмдүктөрдүн түрдүк курамы чектелүү. Себеби анда жаныбарлар биринчи трофикалык деңгээлде турат. Себеби анда заттардын жана энергиянын айланышы туюк деген жооптор болду. Анда биз силер менен туура жоопко кайрылалы. Жооп экинчи экен. Башкача айтканда, өсүмдүктөрдүн түрдүк курамы чектелүү болуп эсептелинет экен. Жана айтпадык, мисалы, буудай талаасында буудай үстөмдүк кылат. Демек, башка түрлөрдүн саны өтө аз келет. Ага жараша чектелүү санда консументтер болот экен, ага жараша чектелүү санда редуценттер дагы болот экен. Эми биз силер менен табигый биогеоценоз менен агроценоздун айырмачылыктарына токтолуп көрөлү. Бул эки биогеоценоздун ортосунда бир топ айырмачылыктар бар. Анда биз салыштырып отуралы. Табигый биогеоценоздо табигый тандоо жүрөт. Мисалы, жарыкка карата табигый тандоого жашоо үчүн күрөшкө кайрылып көрөлү. Өсүмдүктөрдө, мисалы, ушул жарык үчүн айыгышкан күрөш болот. Токойдо токой биогеоценозго кайрыла турган болсок, бийик дарактардын кулашы көп жылдан бери тынч абалында ушул жарыкты күтүп жаткан уруктардын ойгонуп, жашоо үчүн күрөшкө аттанышына себепчи болот. Демек, уруктар жан талашып жарыкты карай, жогору карай багыт ала башташат. Мисалы, чырмоок өсүмдүктөрдүн мурутчаларынын жана сабактарынын чырмалып өсүшү жашоо үчүн күрөштө ыңгайланышууну жаратып, алар табигый тандоодо жеңишке жетишкен. Себеби дал ушул мүмкүнчүлүктөрдүн натыйжасында алар бийик көтөрүлүп жана жалбырактар менен күндөн келген энергияны түздөн түз ала алышкан. Демек, табигый биогеоценоздо табигый тандоонун негизинде түрлөрдүн ортосунда ыңгайланышуу жүрөт экен. Ал эми жасалма биогеоценоздо же болбосо агроценоздо жасалма тандоо жүрөт. Мында
адам тандайт. Башкача айтканда, адамга керектүү белгиге, касиеттерге ээ болгон өсүмдүктөрдү биз тандайбыз. Алардан тукум алып, аларды көбөйтөбүз. Бирок жасалма тандоонун натыйжасында алынган сорттор же жаңы түрлөр табигый шарттарда конкуренцияга туруктуулугу төмөн болуп калат. Ошондуктан алар адатта табиятта жашап, тиричилигин улантып кете алышпайт экен. Демек, табигый биогеоценоз менен агроценоздун айырмачылыгы табигый тандоонун натыйжасында, мисалы табигый биогеоценоздо өсүмдүктөрдүн жыгарка карата ыңгайланышуусунун натыйжасында аларда кабаттуулук пайда болот экен. Мисалы күндү сүйгөн өсүмдүктөр өтө бийик, андан кийин ага жараша ылдыйкы кабаттуулукта ошончолук көлөкөгө чыдамдуу, көлөкөнү сүйгөн өсүмдүктөр орун алат экен. Демек, бири-бирине ыңгайланышып, бири экинчисин жок кылып салбай, өзүн өзү туруктуу жөнгө салып турган система экен. Ал эми жасалма биогеоценоз же болбосо агроценоздо бул адам башкарып, адам жөнгө салган соң жана адам тарабынан мисалы тандалып алынган түрлөрдү биз айдайт экенбиз. Жана белгилүү бир аянтта ошол түр басымдуулук кылат экен. Аны менен катар биз керек болсо өсүмдүктөрдүн ортосундагы аралыктарды дагы аныктайт экенбиз. Мисалы жөөктөрдү дагы өзүбүз билип, аралыктарын тактап, анан жөөктөрдү салат экенбиз. Демек, бул дагы маанилүү айырмачылыктарынын бири болуп эсептелинет. Мындан сырткары агроценоздо энергиянын булагы дагы табигый биогеоценозго салыштырмалуу айырмалуу. Мисалы, агроценоздо күндөн келген энергиядан сырткары адамдын энергиясы, техникага кеткен энергия, ошондой эле бул айдап себүүдө пайдаланган жаныбарлардын энергиясы дагы талап кылынат экен. Мисалы, биз агроценозду курууда жерди айдайт экенбиз, андан кийин сугарып, өстүрүп, андан кийин аларды оруп жаят экенбиз. Булардын баардыгына кошумча энергия талап кылынат. Ошондуктан табигый биогеоценоздон айырмаланып, агроценоздо энергиянын булагы дагы кошумча берилет экен. Агроценоз түр жагынан жарты келет. Мисалы, белгилүү бир жасалма биогеоценозго биз өзүбүзгө керектүү белгиге ээ, касиеттерге ээ өсүмдүктөрдүн сортторун эгебиз. Айталы, мисалы, май берүүчү өсүмдүк деп коелу, же кебез берүүчү өсүмдүк, же болбосо дары-дармек берүүчү өсүмдүктөр. Аларды биз айдайбыз, демек ал аянтта ошол өсүмдүктөрдүн түрү көп болот. Бирок андан сырткары кошумча дагы башка өсүмдүктөр болот. Айталы, отоо чөптөр. Отоо чөптөрдүн ичинен, мисалы, кадимки бакчаларда ала батаны силер көрүп жүрөсүңөр, уйгак, аюу балтыркан, же болбосо тала чырмогу, же болбосо тала кырк мууну, мындан сырткары чымылдык деп аталган мите чөп дагы кездешет. Мите чөп же болбосо сары чырмок деп атап коебуз. Адатта булар бир нече метрлаган жерлердеги өсүмдүктөрдү курчап алып, чырмап алып, алардын эсебинен өскөн өсүмдүк болуп эсептелинет. Отоо чөптөр болсо айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүн болжол менен 10%га чейин төмөндөтөт экен. Себеби булардын вегетативдик органдары же вегетация органдары кубаттуу келет. Эгерде мисалы жасалма биогеоценоздо өскөн өсүмдүктөрдүн сорттору менен катарлаш өсө турган болсо, албетте булар же отоо чөптөр жеңишке жетет. Себеби алар ошол табигый шарттарда өсүүгө ыңгайланышкан өсүмдүктөр. Эгер адам тарабынан ал каралып, мисалы минералдык заттар менен жер байытылып, убагында сугарылып жаткан болсо, анда булар дүркүрөп кубаттуу өсүшөт дагы, маданий өсүмдүктөр да артта калышат. Ошондуктан биз дайыма ушул отоо чөптөр менен күрөшүүнүн үстүндө жүрөбүз. Бирок отоо чөптөр албетте түшүмдүүлүктү төмөндөтсө дагы өз кезегинде жаратылышта мааниси бар. Мисалы, ушул отоо чөптөр жаратылышта заттардын айланышына чоң өбөлгө түзөт. Себеби биз отоо чөптөрдү чогултуп кетпейбиз да, алар ошол аймакта калат дагы, андан ары топуракка сиңип, ажырап, топуракты заттар менен байытып, кайрадан заттардын айланышына көмөкчү болот. Ал эми жасалма биогеоценоздогу сортторду биз чогултуп кетебиз. Мындан сырткары биз ушул отоо чөптөргө карап, ошол талаанын же топурак кыртышынын абалын же курамын билип алсак болот. Мисалы, тала 40 мууну эгерде талаада көп өскөн болсо, анда анын топурагынын кычкылдуулугу жогору болуп эсептелинет экен.
Мындан сырткары белгилүү бир агроценоздо белгилүү бир өсүмдүктөрдүн түрү өскөндүктөн алардын зыянкечтери дагы окшош болот. Эгерде бир зыянкеч, мисалы чегиртке келсе, толугу менен ошол түрдү жеп салат дагы, натыйжада түшүмдүүлүк толугу менен 100%га жок болот. Ошондуктан белгилүү бир агроценоз түрдүк саны жарды болгондуктан алар өз кезегинде ушул конкуренцияга жана ар түрдүү жаратылыш шарттарына, мисалы өтө ысыкка, өтө муздакка же болбосо зыянкечтерге, курт кумурскалардын таасирлерине туруктуулугу төмөн болот дагы. Агроценоз табигый биогеоценоздон айырмаланып, өзүн өзү жөнгө сала албайт экен. Мынакей балдар, ошентип биз жогоруда бир топ маалыматтарга ээ болдук. Кезекти суроого берип көрөлү. Сурообуз мындайча аталат. Агроценоздогу маданий өсүмдүктөр менен отоо чөптөрдүн ортосунда негизинен байланыштын кандай формасы болот деп ойлойсуңар? Эске салып көрөлү. Биринчиси нейтрализм, экинчиси конкуренция, үчүнчүсү мутуализм, төртүнчүсү протокооперация деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлө, агроценоздогу маданий өсүмдүктөр менен отоо чөптөрдүн ортосунда негизинен байланыштын кандай формасы болот деп ойлойсуңар? Нейтрализмби, конкуренциябы, мутуализмби же протокооперациябы? Анда силер менен туура жоопко кайрылалы. Жообу көрсө конкуренция экен. Башкача айтканда, агроценоздогу маданий өсүмдүктөр менен отоо чөптөрдүн ортосунда конкуренция болот. Конкуренция эмнеге болушу мүмкүн? Мисалы жарыкка карата, сууга карата, минералдык заттарга карата. Мындан сырткары агроценоздо заттардын айланышы дагы бузулат. Себеби адам түшүмдүү күзүндө же жай мезгилдеринде бышка маалда жыйнап алат. Натыйжада биз заттардын айланышын бузуп жатабыз. Мисалы буудай талаасында буудайдын түшүмүн алган маалда биз уруктарын чогултуп алабыз. Ал эми мисалы көк пиязды чогултканда биз тамырын дагы, сабагын дагы, жалбырагын дагы жерден алып кетебиз. Демек жерге эч нерсе калбайт. Жыл сайын топурактын курамы өзгөрүлө берет дагы, ал жарды болуп кете берет. Дал ошону биз жөнгө салып алуу үчүн ар түрдүү кошумча азыктандырууларды, минералдык заттарды, органикалык заттарды топуракка чачат экенбиз. Же болбосо парктарды деле алып карап көрөлү. Мисалы күзүндө жалбырактар түшкөндөн кийин жалбырактардын баардыгын чогултабыз, күйгүзөбүз же дагы башка иштетүүлөрдү жүргүзөбүз. Демек, ошол шартка андан ары заттардын айланышына мүмкүнчүлүк түзбөйт экенбиз. Демек, биз өз кезегинде жасалма биогеоценоздо же агроценоздо заттардын айланышын бузат экенбиз. Же болбосо токойлордо деле биз бак-дарактарды кыркып, аларды отун катары же ар түрдүү эмеректерди жазуу үчүн пайдалануу үчүн алып кетебиз. Булардын баардыгы жаратылыштагы заттардын айланышына, өз кезегинде энергиянын алмашуусуна дагы бузуучу таасирин тийгизет экен. Ошентип, бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер агроценоз же болбосо агробиоценоз жана анын табигый биогеоценоздон айырмачылыктары жана окшоштуктары тууралуу билимдерге ээ болдуңар. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.